үчүн чыгарыптыр да. Кызганычтан деп ойлойм. Балдар мектепке барбайт дегенде анан чечим чыгардым. Жакшынакай эле башкарышканбыз. Үйдөн телевизор көргөнгө болбойт деп. Ошо ваннанын эшигин жапканга жетишпей калдым да. Арт жагыма чыгып эле монтуп баштадым. Диндин туура эмес бир направлениясына кирип кеткен деп ойлойм да. Ошол жака суу куюп келди, карды аралаш. Ошол боюнча дем жетпей эле кете бердим мен. Саламатсыздарбы урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү? Буга чейин кулак мурду кесилген келиндин окуясы боюнча Супер ТВ телеканалы репортаж чагылдырганбыз. Келиндин буга чейин жакындарынан ден соолугу тууралуу сурап жүргөн болсок, бүгүн биз дал ошол окуянын жабырлануучусу Асель Ногойбаеванын абалын билүү үчүн ооруканага келдик. Алдыда Асель Ногойбаеванын ден соолугу кандай, деги эле ошол күнкү окуя тууралуу Асель Ногойбаева өзү айтып берет. Асель Ногойбаева кабылган бул каргашалуу окуя орун алгандан бери эки баланын апасын кыргызстандыктар жабыла аяп, жакшы сөзүн айтып, жапа тырмак жардам көрсөтүп жатышты. Ногойбаева Супер ТВ телеканалына ошол күндө эстеп алгачкы жолу маек берди. Абалым ошо биринчи күнгө караганда өтө эле жакшы. Биринчи күнү даже база алчу эмесмин, сүйлөп алчу эмесмин. Сууну даже трубочка менен иче алчу эмесмин. Азыр биринчи күнгө караганда өтө эле жакшы. Жылыш аябай эле жакшы. Ошо биринчи ошо жалпы кыргыз элиме терең ыраазычылыгымды билдирейин деген болчумун. Ошо мени поддерживать этип, дуасы менен, моралдык жактан, финансылык жактан жардам бергенине аябай терең ыраазымын. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Кыргыз элинин да ошо колдоосу менен ошо мен азыр ушундай акыбалдамын деп ойлоймун да. Мен Кыргызстанга ошо келген күндөн баштап эле, ошо Италиядан келген күндөн баштап эле, 2 күндөн баштап эле угрозалар башталган. Ошол угроза кылып, сөз аркылуу, анан кийин көчөдөн кыйкырып, сөгүп, колу менен мынтип жулкулдатып ушундай угрозалар болгон да. Ошондо эле укук коргоочу органдарга кайрылган болчумун. Ушундай болуп атат, бул кол салат окшойт депчи. Деп аябай ыйлап барган болчумун. Ошол күндөн баштап ошо охранный ордер берип башташты. Андан кийин көп өтпөй эле, ошол кайрылган күндөн көп өтпөй эле, анан 3 күндөн кийин ошо биринчи зордуктоо болуп атат да. Биринчи зордуктоо болду. Ошол кайсыл жерден кармоо? Ошо мен жашаган жерден эле. Түнкү саат ошо 10:30 магазинге чыккан болчумун. Көчөдөн эле. Кармоого алды, ошондой иш болду да. Ошондо ошо биринчи жолу айрылып, арыз менен кайрылган. Ага чейин ошентип телефон аркылуу чалып, үйүңүзгө келип коркутуп жүргөн? Ага чейин телефон менен, телефон чалуулар, жазуулар менен коркутуп, аңдып, ошондой болуп атты да. Эң биринчи эле мындай суроо туулат экен да, баягы каяктан кантип таанышкансыздар, анан негизи эле башында таанышканда мындай ушундай адам беле байкачу элемдиз ошол нерсени? Башында жок, башында байкаган эмесмин. Сүйлөшүп эле, жакшынакай эле башкарышканбыз. Мен 19 жашта болчумун, ал 22 болчу. Жакшынакай эле башкарышып, 12 жылдан ашык жашадык жакшынакай эле. Андан кийинки жылдары ошо мен өзүмдүн жеке оюм боюнча
бул туура эмес диндин туура эмес бир направлениясына кирип кеткен деп ойлойм да. Кысым көрсөтүп баштады да. Сен иштебейсиң, үйдөн телевизор көргөнгө болбойт деп. Балдар окубайт депчи. Мектепке барбайт деп баштады. Анан ошондо мен балдар мектепке барбайт дегенде анан чечим чыгардым да, болбойт. Кантип андан ары жашайм депчи. Ага чейин бирок 12 жыл сиздин оюңузча мындай жакшы эле болчу. Антип мисалы уруп согуп, андай зомбулук көргөзүп, немесе Анда санда кол көтөрүү болчу. Бирок эми мынчалык болчу эмес да. Андай болуп калчу кээде, бирок өтө жаман адам деп айта албайм. Жаман адам менен 12-13 жыл жашабайт адам. Ошо кийинки жылдары аябай билип баштадым да. Ошо кысым көрсөткөнчү. Ошондо 12 жыл жашап, анан ажырашкан соң сиз Италияга барып иштеп келдиңиз, э? Ажырашып кеткенден кийин балдарды ала алган жокмун. Анан кийин коркутуулар ажырашкандан кийин да болду. Жашабасаң өлтүрүп кетем деп, анан балдарды алып чыгып кете албасымды билип, анан жалгыз кетүүгө аргасыз болдум да. Жалгыз кетип, анан кийин 3,5 жылдан ашык ошо барып иштеп келдим Италияга барып. Сиз Италияда жүргөн убакта балдарыңыз апаңыз менен? Жок, кайыным менен болчу. Мурунку күйөөм менен болчу. Кайын журтуңузда болчу? Кайын журтумда болчу. Негизи жолдошуңуз балдарына кандай ата болчу эле? Балдарыма мындай жаман деп айта албайм. Жаман да айта албайм. Кол көтөрчү эмес, катуу кыйкырчу эмес. Болгону ошол мындай окутпайм деп айтчу да. Мен окутпайм, мен медресеге берем деп айтчу да. Мен айтчым да, сен медресеге берсең макул десем, медресеге да берчү эмес бирок. Анан үйдөн эле өзү ошол бир нерселерди үйрөтүп, дин жөнүндө ушунчу да. Анан ошо мен Италияга кеткенде ошо улуу балам ошо баш бербей окуп жүрдү да. Кичүү балам 1-2 класста окубай калган болчу. Окутпай койду да ошол боюнча. Анан ошол себептен мен ошо батып келгенге аракет кылдым да, аябайчы Италиядан. Выходной жок, иштечимин. Ошо 3 жумушта иштечимин да. Батып келгенге аракет кылып, анан келип эле ошо өз колума алдым. Ошо окуя болгон күнү эртең менен болуп атат да. Убагыңыз мектепке кеткен, э? Ооба. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Эшикти кантип ачып кирген деген суроотуга, же мурда ошентип эшик такылдатып кирип үйгө келип тынчыңызды алып жүргөнбү? Мурда деле такылдатып тынчымды алып жүрчү. Ошол иш болорду 2 күн мурун эле келип эшикти аябай катуу ушундай тарсылдатып, же эшикти нары же бери болобуз деп ушундай жини менен келип, анан милициялар ошол күндө келип камап кетишкен болчу да. Бирок мага милициялар кайра чалып заявление жаз дегенде мен айткан болчумун, мен жазбайм. Менин убактым жок. Улам барып заявление жазганга депчи. Менде жумуштарым бар. Жазганда эмне топ деп жазбай койгон болчумун. Ошол 2 күн мурун болгондо. Ошол күнү болсо, ошол күнү күндөгүдөй эле саат 6:30 турчукпуз балдарым менен. Туруп ошо кийинип, даярданып, улуу балам 7:30 ошо чыгып кеткен үйдөн. Күндө ошо 7:30 чыгып кетчү да. Мен ошо постоянно негизи үйдү бекитчимин да. Ошол күнү бекиткен жок. Негизи эртең мен бекитпейм да, анткени балам чыгып кеткенден кийин 10 мүнөттөн кийин аркасынан мен, анан кичине колом экөөбүз чыгып кетебиз да, 7:40-дачы. Андан кийин мен ваннада болчумун. Кичинекей балам ошо кийинип аткан болчу. Андан кийин ошо биздин квартираны ачканда түз эле мындай ачканда ванна көрүнөт да. Ваннанын эшиги мындай ачык болчу.
Мен чачым тараткан болчумун. Чачым тараткан болчумун. Анан эшик ачылып кетти. Эшик ачылып кетип эле анан ушундай агрессивный болуп кетти да. Ушундай агрессивный болуп, баягы чуркаган жок, бат-баттан басып кирди да, жини менен. Ошо ваннанын эшигин жапканга жетишпей калдым да. Бекиткенге. Кирип эле анан мындай кулак менен жана эркек турат го, ошентип башыма сол жака анан оң жака урду да. Уруп эле эч кандай сөз сүйлөбөй элечи. Эч кандай сөз сүйлөгөн жок. Кирип келип эле ошо башыма 2 жолу уруп калды ваннанын ичинен. Анан кийин арт жагыма чыгып эле муунтуп баштадым да. Анан ошол убакта балам ыйлап атты, мама депчи. Мама деп ыйлап атты. Ошол боюнча дем жетпей эле кете бердим мен. Эс учуңузду жоготуп калдыңыз ошол катуу соккудон улам. Катуу сооп ошо мунтканда дем жетпей калды да. Дем жетпей эс учум жоготтум. Анан кийин түш көрүп жата бердим да. Түш сыяктуу болуп эле жата бердим. Ошо ваннадан башталган болчу негизи. Анан кийин анан ойгонсом ошо кухнядан ойгондум. Кухнянын стенасына жөлөп коюптур. Ойгонсом балам дагы ыйлап аттыр, мама деп. Карасам жердин баары кан экен. Менден да кан агып аттыр мындай. Бирок түшүнгөн жокмун да эмне болуп атканынчы. Түшүнгөн жокмун эч нерсени. Баягы бетиңизге ошо бычак тийип, ошол сезимдерди сезген жоксуз ошол убакта. Эчтеке сезген жокмун. Эсимде жок. Эч нерсе эсимде жок. Ошо ойгонсом эле ошо бүт жак кан экен да. Кофта кийип турган болчумун, кофтанын баары былчылдаган кан экен. Балаңыз ошол нерселердин баардыгын көрдүбү же эшикти жаап киргизип койгон экен? Балам ошол убакта залда экен. Ошо зал жактан чыкпай эле ошо ыйлап атты да. Зал жактан чыкпай эле ыйлап атты. Анан мен ошо ойгонуп эле суу сурай бердим да кечке. Суу деп сурасам, ваннада ошо чака болчу, болжогон. Ошол чака суу куюп келди, кан аралаш. Жолдошуңуз куюп келди? Анан ошондой мындай чаңкып тургандыктан айла жок иштедим да ошону. Ошону ичип. Ошол баягы күндөрдү угуп анан кошунаңыздар милицияга чалып атат да. Ошондо келгенде эшикти ким ачып берди ол кошунаңыздар? Эшик ачык экен. Эшикти ачкан милиция. Бул получается түз эле ачып мынтип эле келиптир да. Эшикти даже бекитпептир. Ошол баягы милициялар келген учурду мындай өзүңүздү баягы коопсуздукту сезип, ошолорду көргөнгө мынтип сүйүнүп кетип. Сүйүндүм аябай. Сүйүндүм ошо. Психушкага бир 3-4 шак кылган эле алдым жетти да.
Андан кийин ошо психушкага отуруп калдым жөлөнүп, аларды көрүп. Тиги мурунку жолдошум ошо чуркап аларга кол салганга аракет кылды да. Милицияларга? Милицияларга кол салганга аракет кылды. Прихожкада отурганымды билем. Андан кийин ошо эки милиционер ошо алып чыгып мындай шейшеп оруп атканын билем. Шейшеп оруп, андан кийин мындай эки жагымдан кармап чыгарып, ошо өздөрүнүн машинасына олтургузуп, 4-чү горбольницага алып киргенин билем да. Каяка алып киргенин айтты сразу эле. Кирип баратканды эле айтты, артка алып кеткиле депчи. Бизде эч кандай инструмент жок дегенде, ошо милиция кызматкерлери чыгып эле эмне кылаарын билбей эле туруп калышты. Сокулукка деп эле ушинтип айтат да. Мен оюмда ойлоп аттым, сокулук алыста, мен жетемби депчи. Республиканский больницага алып баргыла деп айтайын десем тилим келбей атты да. Айта албай койдум, андан кийин сокулукка алып кетишти. Сокулукка жетип, сокулуктун больницасына аттап, бир кушеткага ошо бир милиционер көтөрүп жаткыргандан кийин эс учум жоготтум да. Андан кийин уже эч нерсе эсимде жок. Мурунуңуздун кандай дем алууда, угууда мурункудай эле болуп ататпы же кандай? Мурдагыдай эле болуп атат кулагым. Биринчи күнгө караганда. Биринчи күнү ошо 2 күндө жакшы уккан эмесмин. 2-3 күндө вообще дем алган эмесмин, мурдум менен, жалаң оозум менен дем алгам. Отечность болгон деп айтат да биякта. Ошондо уктай албай ушинтип чыккам да 3 күн. Азыр мурдум менен дем алып атам кадимкидей. Бирок ошо мурдумдун кулактарым мындай теринин астына тигилген, азыр сыртта эмес. Мурдун учу чекемме тигилген. Бирок дем алып угуп атам кадимкидей эле. Анан буюрса операцияны качан деп атышат? Реконструкция. Операцияны ал деген мындай бул күнү деп айта албайт экен врачтарчы. Ошо бетимде шиши кетишине жараша могу хрящ деп коет экен. Ошолордун кандай приживаться кылат, ошону да байкайт экен. Воспаление полностью кетип, бир кулагым кичине мындай воспаленный болуп атат. Угулам жакшы экен. Могу раналар жакшы заживать этип, жумшарып, полностью жакшы болмоюнча операция кылышпайт экен да. Травманын үстүнө кайра травма кылган болбойт дейт да враччы. Полностью айыгыш керек дейт. Бул деген бир 2-3 айдан 6 айга чейин созулат дейт. Кийинки операция ошо может 3 айдан кийин кылабыз, может 6 айга чейин созулуп кетет дейт. Азыркы абалыңызда мындай сизге келип, баягы колдоо көргөзүп, моралдык жактан дагы ошо психологдор менен кеңеш алып, ушинтип иштешип келип атышабы? Биринчи психиатр келген, бир дары назначать эткен. Аны ичпей эле жүргөн болчумун, бирок биринчи, экинчи, үчүнчү күнү ошол чочуп уктай албай, көзүмө ар кайсы нерселер көрүнүп, анан ошо психиатр ошо назначать эткен таблетканы ичип баштадым. Анан кийин кече жок, воскресенье күнү дагы аябай шок абалда болдум да. Ошо андан кийин бир психиатр келген. Случайно без повязки өзүмдү көрүп алдым да. Ылдый жактан башка перевязочный палатага барган болчумун да. Ал жакта лампа зеркальтетип турат экен да, бетиңди көргөзүпчү. Ошол жактан көрүп алып мындай шоковый абалда алып калдым да, өзүмө келе албай.
Ошондо да бир психиатр чакырышты. Дагы бир дары жазып берди. Ошондо 2 таблетка психотропный таблеткалар ичип атам. Балдарымды ошо көп алып келбегенге аракет кылып атышат. Аларды бул больницага келгенден бери 2 жолу эле көрдүм. Алардын акыбалы биринчиге экинчи күнгө караганда азыр жакшы. Биринчиде сүйлөбөй алышкан. Азыр Кудайга шүгүр, ушу психологдор менен иштешип, психологко алып барып, мындай азыр Кудайга шүгүр. Өзүнчө жашап баштаганда балдарым атасы жөнүндө эч нерсе деп айтчу эмес. Мен болсо атасынын үйүнө барабыз дегенде, ошо мен биринчи күнү ошо келип алып кеткенден кийин бала сразу эле мындай кандай десем, туугандарынан ажыратпайын деп жиберип турчумун да, кайын журтумдун үйүнө. Өзүм таксиге салып жиберчүмүн. Андан кийин ойноп бүткөндөн кийин үйгө келебиз дегенде кайра такси жиберип өзүм алчумун да, өзүм кайра алдырчумун. Ошо барып келип турчу атасынын үйүнө, чоң апасынын үйүнө. Андан кийин эле ошо кийинки күндөр эле жиберип турчумун. Анан кийинки күндөр эле өздөрү барбайбыз деп чыгышты да. Барбайбыз деп чыгышты. Андан кийин мейли деп өздөрүнүн жайына койчумун. Мындай папасына эч кандай ограничение койгон эмесмин. Айткам, балдарың менен сүйлөшөсүң, балдар менен жолугасың. Бирок менин жанымда кой, мага тийишпе деп айтчумун да. Ал ошол сизди баягы кое бере албай, ошол үчүн дагы ушундай жолго барат деп ойлойсузбу? Ошондой болду. Ошо кое бере алган жок да. Мен ошо Италияга кеткендин себеби да ошол болгон да, мени кое берип, может келечекте үйлөнүп калабы депчи. Келечекте күтүптүр. Келген күндөн баштап эле ошо сообщениялар келип эле жазгандай. Ошо мен сени кое бере албайм депчи. Деп ошондой сообщениялар да келчи да. Анан лучше мен өлүп калам, же мен сени өлтүрөм деген сообщениялар да көп келчи да. Мурдагы жолдошуңуз эмне үчүн мындай кадамга барды деп ойлойсуз деген сурообузга Ногойбаева мындайча жооп берди. Бул болгону бетимден күчүн чыгарыптыр да. Кызганычтан деп ойлойм. Кызганычтан анткени келген күндөн баштап жолугалы деп жүрдү. Мен жолукпай койдум эч. Жашайлы деп, жашабасак да хотя бы жолугалы деп жүрдү. Мен эч эле жолукпай койдум. Бул оюнда мен менен жолукпасаң, сен значит башка бирөө менен жолугат окшойсуң деп ошондой ою кеткен да. Анткени жумушума келип аңдычы, үй жагыма келип аңдычы. Анан келгенден бери сен мен менен бир да жолу жолуккан жоксуң. Значит сен башка бирөө менен жолугасың деген сообщениялар көп келчи магачы. Андан кийин ойлойм, кызганычтан болупчу. Кызганычтан ошо бетиме асылды да. Сиз мындай өзүңүз ойлонгон жоксузбу? Эгерде турмушка чыгып кетсем, мен мындай жайыма коет беле деген ойду. Андай ой келген жок, чынын айтсам. Анткени турмушка чыгайын деген да оюм жок болчу. Анткени эки баламды ушунчалык мен жакшы көрүп, анан эки баламды аттап кете албайт болчумун да. Ошолор үчүн жашайм, ошолорду окутам, ошолорду бутуна тургузам деп болгон күчүмдү жумшап, жумушума барып иштеп келип, кайра үйгө келип тамак жасап, ошолор менен алек болуп жүрчүмүн да негизи. Анан андай ой жок болчу. Ошо баягы чогуу жашап жүргөн убактачы, мисалы эки жакка конокко беришип чогуу болуп калчусуздар. Ошондо деле мындай кызганчаак беле? Кызганчаак болчу. Конокко барганда аябай кызганчаак болчу. Көбүнчө барбай калчыкпыз конокко. Ошо
чыгарчу эмес да. Чыгарбаганга аракет кылчу үйдөн. Кайын журтуңуз мененчи азыр мисалы балдар чоң энесине барып жүргөн, сиз алар менен катыштырып, мисалы болушунча аларды мындай мамилесин үзбөгөнгө аракет кылыш экенсиз да. Анан ошол окуя болгондон кийин жолдошуңуз тараптан, мурунку жолдошуңуз тараптан сизге кайрылып, кайненеңиз кабар алып болду ушундай. Мурдакы жолдошум тараптан кайненемдин эжеси бар, аябай жакшы адам. Кайненемдин эжеси эки келини менен келди. Аябай жакшы мамиледебиз да. Ошо алар келип кетишти, келип аябай ыйлап жаман болушту. Жаман болуп, ошо өзүнүн мындай сөзү менен колдоп, өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып кетти да. Болду, андан башка кайненем тараптан эч кандай чалуулар жок, эч нерсе жок да. Коркунуч бар. Мен негизи 27-сентябрда сот болмок да. Мен ошондо эле уже пландап баштагам. Эми муну кое берсе, мен анда кандай гана аракетимди жумшасам дагы мен балдарым менен өзүм Кыргызстандан чыгып кетем деген уже мээнимде бар болчу да, ойлоп жүрдүм да. Если буну 27-синде бошотсо, анда мен уже бүт ошо аракетимди жумшайм деген ойдо болчумун да, Кыргызстандан чыгып кеткенгечи. Анткени мен мындан ары жашай албайт болчумун депчи. Анан кийин азыр 8 жыл берилди. Бул баягы зордуктоо боюнча 8 жыл берилди. Анан кийин кийинки иш боюнча канча жыл берилет экенин азыр белгисиз. Бирок чыгып келсе, коркунуч бар, аябай эле коркунуч бар. Каарманыбыз Кыргызстанда аялдардын укугун коргоого көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болмок дейт. Аялдардын укугун кичине бийигирээк койсо деп ойлойт элемин да. Ошону суранмакмын да. Анткени мындай семейный деп бул иш көп каралбайт экен да, Кыргызстандачы. Мисалы Италияда биринчи ошо кичинекей баланын укугу турат да, экинчи аялдын укугу, үчүнчү иттин укугу, төртүнчү эркектин укугу турат да. Анан кийин бизде болсо ошо аялдын укугу эч кандай мындай каралбаптыр да. Пока сен бир жериң сынбайынча, көп бала болмоюнча эч кандай иш козголбойт экен. Анан суранып кетерим ошо мындай даже жөнөкөй эле сөз менен угроза кылганда ошондо мындай көңүл буруп башташ керек да. Укук коргоо органдарычы ошондо эле көңүлүн буруп, ошондо эле ошол семья менен уже иштеп башташ керек да. Сөккөндөн башталат экен биринчи, угрозадан башталат экен да. Анан суранып кетерим ошол кичине законго мындай кичине өзгөрүү киргизиш керек да. Мындай жанагындай ордерди 3 күнгө эмес 1 айга берип, мисалы 1 айга бергенде да ошол семья менен иштеп, карап, эки жакка тең түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан пробация деген нерсени да карап коюшса деп ойлойм да. Анткени ошо преступниктин мурунку историясын көрүп, карап туруп, анан пробацияны бериш керек да негизичи. Анан кийин кылмышкер улам эле кылмыш ишин кылып атса, кандайча пробацияны берет, ошону да түшүнө албайм да эччи. Ошону сурап кетет элем. Мисалы, сиз элестетичүсүз да, пландарыңыз бар болчу. Мисалы, балдарыңыз менен кандай жашоодо жашашты максат кылчусуз, ошол боюнча айта кетсеңиз.
келгенде ошо балдарымды эң биринчи эле максатым окутуу болду. Анткени окуудан аябай артта калыптыр. Биринчи улуу балам ошо ал окуусун ошо окуп аткан, мен келгенде эле ошо дагы эле улантып окуй берди. Экинчи балам болсо биринчи, экинчи класста окуй алган болчу. Андан кийин биринчи, экинчи классты окуй алган себебинен аябай усиленно окуду да. Усиленно окуп, эртең мененки саат 8ден баштап 4-5ке чейин окучу. Ошентип кубалап, андан кийин өзүнүн эмесине жетти да. 3-класстын программасына жетип, грамота менен бүттүкөн. Грамота менен аяктап бүттү. Анан кийинки максатым ошо балдарымдын окуусуна жакшы көңүл буруп, ошолордун кийинки келечегине бир нерсе кылып берейин деп ошентип эле иштеп жүрчүмүн. Ошо кошунама ыраазычылыгымды билдирем. Ошо убагында милиция кызматкерлерин чакырып, ошо милиция кызматкерлери келгенде тынч экенин көрүп, алар кайтып кетип баратканда жок деп кайра келип эшикти ачып үйгө кирип келип, ошо өзүнүн жардамын көрсөткөнүнө аябай ыраазымын. Андан кийин эле милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кетейин дедим. Ошо өз убагында келип, өтө эле тез келишти. Скорыйга чакырганда скорый келген жок. Скорыйды күтпөй, мени ошо ооруканага алып барып, өздөрүнүн унаасына салып, ошо милиция кызматкерлерине да чоң аябай ыраазымын да. Анан бул жактагы врачтардан ошо мени ошо 8 саат операция кылган врачтар: Молдалиев Эрслан Кеңешбекович, анан кийин Игорь Викторович, Медер Амантурович, анан Келдибеков Руслан деген врачтар ошо 8 саат операция кылыптыр да. Да врач бир кыз бар, Айжанка деген. Ошол кызга да терең ыраазычылыгымды билдирем. Анестезиолог Шабданова Жазгүл эчеге да аябай ыраазымын. Ошо бардык врачка, негизи эле главврачка терең ыраазычылыгымды билдирем, ошентип өмүрүмдү сактап калгандарына. Биринчи ошо кандай деп айтсам, эми биринчи Кудайым турат. Ошо Кудайым себепкер кылып, ошолор врач аркылуу менин өмүрүмдү сактап калышты да. Сири азыр социалдык тармактарда аябай көп болуп атпайбы? Же болбосо кичинекей балдар дагы өзүнүн баягы сүрөтүн тартып, сизге баягы жардам катарында, андан сырткары ден соолугуңуз үчүн кайгыргандар болот. Алардын катарында биз да барбыз. Өздөриңиз сакайып жакшы болуп кетиңиз. Буюрса операцияңыз ийгиликтүү өтөбү? Операцияңыз? Мен да ошо кыргыз элиме өтө ыраазымын. Ушундай колдоо көрсөтүп, бири дубасын менен колдоо көрсөтсө, бирөө моралдык жактан поддержка кылып, бирөө финансы жагынан поддержка кылып, ошо кыргыз элиме өтө эле ыраазымын. Ошондой ыраазычылыгымдын чеги жок да. Ушундай колдоо көрсөтүп, кыргыз элинин колдоосу болгон үчүн да мен да ушундай өзүмө врачтардын айтуусу боюнча өзүңө тез келип атасың деп айтып атышат да. Биз Асель Ногойбаеванын тезирээк сакайып кетишин каалап, ачык маек үчүн ыраазычылык билдирип, каарманыбыздын иштериндеги жагдайлар боюнча апасы Тинатин Ногойбаеваны кепке тарттык. Биз 9-unda балам болуп, сиңдим үчөөбүз жогорку кеңешке Динара Ашимованын жана Шарапатман Мажитованын жогорку кеңештин депутаттары чакыруусу менен ошол жыйынга барып келдик. Ак үйгө. Ак үйдөн болсо ошо
сөздү мындай кыскачасынан айтсам, квота бөлүп берүү мамлекет тарабынан каралат. Ошого биз кайрылабыз Садыр Жапаровго деп ошо Динара айым айтып кетти бизге. Анан ошол жагы каралып атат азыр. Анан кийин баягы азыркы учурда алдыда операция турат, ага дагы каражат керектелет. Азыркы учурда сбор болуп атат. Анан айтсаңыз, болжолдуу түрдө канча сумма чогулду? Болжолдуу түрдө ошо биз ачылган жанагы эсептерге биз болжолдуу менен ошо $45,000 жарымысы чогулуп калды азыр. Жарымысы чогулуп калды. Анан дагы ошо дагы эле биз ошо күтүп атабыз, ошо дагы түшүп атат. Аздан да түшүп атат, бирок толук сумма чогула элек. Жалпы элиме ыраазычылык билдирем. Дүйнө жүзүндө ошо Италияда баягы кызым иштеп келген тааныштары дагы ошо колдоо көрсөтүп атышат. Италиялык кыргыздарга дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Элим колдоп атат, элиме терең алкышымды билдирем. Биз буга чейин Асель Ногойбаевага жасала турган операциялардын акыркы этабы гана туркиялык клиника тарабынан акысыз жасаларын, ага чейинки калган бир канча операция үчүн каарманыбыз ири суммадагы каражат чогултууга мажбур болуп турганын айтканбыз. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.